Чет өлкөлөргө келген мигранттардын ичинен Европа өлкөлөрүнө салыштырганда Түркияга келгендер эч кандай тоскоолдуксуз 90 күндүк уруксат менен визасыз кире алышат. Эгер бул жакта кала турган болушса, ошол убакыт ичинде иштөө жана убактылуу визаларын жасата алышат. Мына ушундай ыңгайлуулук болсо да, бул жакка келген кыргыздарга проблема болууда. Анткени укуктарын билбегендиги жана виза жасатууда бул кызматтагы фирмаларга кайрылганда 2 эсе акча төлөп жатышат. Анысы аз келгенсип, алданып эч нерседен жок калышууда. Бул иштерди фирмаларга кайрылбастан өздөрү да бүтүрсө болот болчу. Түркияда үй жумуштарына багуучу болуп иштегенди келгендердин көбү отурма изин, башкача айтканда убактылуу уруксат визасын жасатышат. Анын мөөнөтү 1 жылдык болот. Аны алыш үчүн өздөрү эле эч кимге кайрылбай, ар бир шаардагы Түркия миграция башкармалыгынын бөлүмдөрүнө кайрыла алышат. Же болбосо интернет аркылуу сайтына кирип, рандеву алышса болот. Алар белгилеген убакытта тиешелүү документтерин ала келип, убактылуу виза жасатышат. Мунун кыйынчылыгы деле жок. Андыктан фирмаларга кайрылып үстөк төлөм төлөбөй, өздөрү бүткөргөнгө толук акылуу. Oturma izni ilk defa alacaklar neler yapmalı? Отурма изинде убактылуу визаны алгачкы жолу алып жатышса, эмнелерди кылуу керек? Буга тиешелүү бир кичинекей процедура бар. Ал эмне? Эң биринчиден өзүңүз жашап жаткан жердин миграция бөлүмүнө катталасыз. Андан соң бир папка алып, анын ичине саламаттык камсыздандыруу кагазыңызды жана 3-4 өлчөмүндөгү фото сүрөт, паспорттун копиясын, ошондой эле Түркияда кыймылсыз мүлкүңүз бар болсо, анын документин коесуз. Эгер иш визаңыз бар болсо, анын документтерин да коесуз. Жок болсо, квартираны ижарага алып, кыскасы ошол жашаган жериңиздин адреси керек. Же болбосо бир жакын тууган адамыңыздын жанында калгандыгыңыз тууралуу билдирме бересиз. Мунун бардыгын топтоп туруп, папкага салып, рандеву күнү алып барып беребиз да 1 жылдык убактылуу виза аласыз. Yanında kaldığınızda dair bir taahhütname veriyorsunuz. Түркия мамлекетинин мыйзамдарынын негизинде быйылкы 2020 жылдагы көч идаресинин, башкача айтканда миграция башкармалыгынын чечимине ылайык отурма изин убактылуу виза мурдагыдай биринчи, экинчи жолу узартылбайт. Узартууга бир гана бул жакта кыймылсыз мүлкү болгондор, иш визасы барлар жана түрк жарандарына үйлөнгөндөр укуктуу. Бул жакта иштей турган мигранттар ошол иштете турган кожоюнунун нотариалдык каналдар аркылуу визага ээ боло алат. Бул жакта иш визасын жасаган официалдуу фирмалар бар. Аларды биз даанышманлык фирмалары дейбиз. Виза алууда кыргыз жарандары бир катар проблемаларды көрүшүүдө. Анткени кээ бир фирмалар жана айрым өзүңүздөрдүн кыргызстандык жердештериңиздер акысына ашыгы менен акча талап кылып, жасабай койгондору алдап кеткендери да бар. Негизинен өз өлкөсүнөн башка өлкөгө чыгаарда Тышкы иштер министрлигине кайрылып, ал жактан консультация алышы зарыл. Андан кийин мекенинен документтерди даярдап, легалдуу түрдө келсе жана мыйзамдын негизинде жашап, иштесе, чет өлкөлүк жарандарда маселе чыкпайт. Кыргызстанда биринчи кезекте Түркия мамлекетине башка бирөөлөр аркылуу келбестен эле Түркия жогорку элчилигине кайрылууга болот. Легалдуу иштеген гана ишканалар менен иштөөгө аракет жасагыла. Аларды эгерде мисалы үчүн ушул тиги Түркия мамлекетинин жогорку элчилигинин ушул маалыматтарды да алсаңар болот. Ал эми иш визасын болсо, ишчи өзү жасай албайт. Иштеген жери жумуш берүүчү жасайт. Алгач социалдык камсыздоо мекемесинен камсыздандыруу боюнча документ алынат. Андан соң үй бүлө, иш жана социалдык кызматтар министерствосуна ал кагазды алып барып, ошол жактан иштөө визасынын тиешелүү документтери бүткөрүлөт. Бул иштердин бардыгы акчасыз эле бүтөт. Эгер муну жасатуу үчүн фирмаларга кайрылышса, алар 1500'дөн 5000 лирага чейин алышат. Çalışma iznini ilk defa yaptıracaklar neler yapmalı? Иштөө визасын алгачкы жолу ала турган болсо, эмнелерди кылыш керек? Буга тиешелүү атайын эрежелери, саламаттыкты камсыздоо документи. Демек, сигортасы болсо, ишке киресиз сөзсүз түрдө. Бул үчүн сизди иштеп жаткан кожоюнуңуз бардык керек болгон документтерди даярдап, иштөө визаңызды алып берет. Тезирээк бүтүрүш керек болсо, уруксаты болгон официалдуу фирмаларга да кайрылсаңыз болот. Danışman firmalar var Türkiye'de. Мисалы үчүн кээ бир жарандарыбыз түшүнбөстөн, түшүндүрүү иштери толук жеткирилбестен өзүңөр төлөйсүңөр десе, кээ бирөөлөр өздөрү социалдык төлөмдөрдүн өздөрүнө төлөп атышат. Экинчиден, жанакы прописка алыш үчүн
жанагы көчү дайресине барганда ал жерге дагы өздөрү төлөп атышат. Эч кандай андай өздөрү төлөөгө мүмкүн эмес. Төлөшпөсүн аны билбегендиктен кээ бир мисалы үчүн түрк мамлекетинин жарандары баардыгы билет, прекрасно билишет. Булар өздөрүнүн закондорун толугу менен билет. Мисалы үчүн жумуш берип атканда кандай шарттарды жасаш керек, ошол жумуш алганга кандай төлөмдөрдү төлөш керек, булар абдан жакшы билет. Ошол биздин кыргыз жарандарынын эч кандай маалыматы болбогонуна байланыштуу булар ошондон пайдаланып төлөбөй коюшат. Виза жасатуу үчүн жашаган шаарларындагы жоопкерчиликсиз фирмаларга, ортомчуларга кайрылып, акчасын берип, анын үстүнө виза жасата албай ортодо калгандар бар. Кээ бирөөлөрү ашыкча акча төлөгөн. Мындай окуялар көп кездешет. 23 декабрда мен акчасын бердим, биринчи 1800 бердим. Анан кийин рандеву эметти, отурма эмени рандевуну жасап берди. Анан кийин Сигортага дагы 600 лира деди. Макул дедим, дагы 600 лира бердим. Анан кийин в общем 2400 болду да. Анан кийин башка ширкеттен мен билсем, Качактыкын виза жок жүргөн кишилердикин вообще кылбайт экен деди документтерди. Бул просто силерди алдап атат деп эметишти. 1100 эле санап берип, отурум жазатып берем эже дегенден берип акчамды ушул убакка чейин колума тийгизе албай ора болгондугум үчүн жазып атам бул видеону. Дагы Анталия шаарынан дагы ушундай бир кыргыз кыздар аркылуу дагы бир ширкетти таап, түрктөр эле алдап 800 элемди алып бербей коюшкан дагы ушундай документ тууралуу. Ошондон кийин мен качак турумунда туруп калгам. 2018 Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Түркияга келген иш сапарында кол коюлган социалдык камсыздандыруу келишими ратификациялоодон өттү. Бул мыйзам 2020 январь айынан баштап күчүнө кирген. Келишимдин максаты социалдык камсыздоо жаатында эки республиканын жарандары үчүн бирдей укуктарды түзүү. Ага ылайык мыйзамдуу негизде иштеген жана камсыздандыруу акысын төлөгөн эки республиканын жарандары Кыргызстанда жана Түркияда пенсияларды, жөлөк пулдарды алууга укуктуу. Эгерде Түркия мамлекетинде эч кандай үзгүлтүксүз дейт 7200 күндү толтура турган болсо дейт, бул деген 20 жылдык стаж деп коет. Ошол 20 жылдык стажын толтура турган болсо эч кандай жарандык албай туруп эле Түркия мамлекетинен пенсияга чыга алышат. Анын тышында ар бир иштеп жүргөн учурларда медициналык камсыздоолордон толугу менен пайдалана алышат. Бир кандайдыр бир кымбат эле дары алган болсо анын бир какой-то процент төлөйт. Анан кийин ошол жана врачтарга көрүнгөндө врачтар ошол иштеп аткандыгы тууралуу алардан бир 3% деп коет. Ошол канча дары сатып алса же болбосо врачка көрүнгөн болсо ошонун 3%-ин төлөөгө мажбур. Калганын эч кандай төлөшпөйт. Бекер дарыланып, бекер дарыларды алганга ошол социалдык төлөмдөрдүн эсебинен алууга укуктары бар. Анын тышында Кудай сактасын, анын бетин ары кылсын, ар кандай жумуш эмесин алып калса, мисалы үчүн бир жери кокустан ооруп калса, же болбосо бир жерин сындырып алган болсо, же болбосо бир ар кандай ситуацияга туушар болуп калса, кадимкидей социалдык төлөмдөрдү жана биздин мамлекетте больничный төлөгөндөй эле ошол кайсыл больницага кайрылган болсо, ошол больницадан рапора деп коет, жанакы эме бизге берген больничный сыяктуу справка берет да. Ошол справканы алып барып туруп, кайсыл социалдык төлөмгө төлөнүп аткан жер болсо, ошол жерге тапшырса, кадимкидей больничный төлөп берет. Мындан пайдалана алышат. Жогоруда айтылгандай виза алууга аракеттенип, тиешелүү жерлерге барып, өзүңүздөр бүтүрсөңүздөр, фирмаларга төлөй турган акчаңыздар жаныңыздарда калат. Клара Кудайбергенова, Түркия.